Биринчи элдик курултайга Тоң районундагы 9 айыл аймагынан 18 делегат барган. Жогорку трибуна аркылуу айылдардагы чечилбей келаткан көйгөйлөрдү айтып жеткире албай калгандарын кагаз түрүндө да тапшырып келишкен. Алар ошол бойдон калып калбастан тиешелүү министрлик менен ведомстволорго тез арада чара көрүү үчүн тапшырмалар берилип, кыска убакыт аралыгында айрым маселелер чечилип отурат. Айгөлөң айылынан улуу Манас Исаев атабыздын этнокомплекс музейин куруу боюнча демилге көтөрүп курултайга делегат болгом. Ошол маселе боюнча курултайда көтөрүлгөн маселе Кудай буйрса ишке ашканы турат. Мамлекеттик госкомиссия жетектеген архитектура, госстрой чоң делегация келип жеринен көрүп кетти этнокомплексти. Ал 15-жылдары ошол этнокомплекс башталып токтоп турган иш. Анан ошол Кудай буйрса ушул 24-жылы 130 жылдыгы болот улуу атабыз Манас атабыздын. Ошого карата убадасын берип атышат. Күнчыгыш айыл аймагы боюнча курултайда 3 маселе көтөрүлгөн. Алар дарылык касиети бар Туз көл көлүн жеке ишкерлерден алып, айыл аймагынын балансына өткөрүп берүү. Тоң жана Жети Үз райондорундагы айрым бир геологиялык мурас катары бааланып келген объектилерге ЮНЕСКОнун геопарк макамын алуу, ошондой эле аймактагы сугат суу маселесин чечүү үчүн 3 коргон суу сактагычын курулушун тездетүү болчу. Бул 3 маселе боюнча тең иштер жанданганын айыл аймактын делегаты белгиледи. Кудайга шүгүр, жакшы жагынан чечилип көтөрүлүп баратыптыр. Бул жактан чечилип аткарылып аткан маселелер дээрлик ушул акимчиликтин деңгээлинде, аэропорттун деңгээлинде аткарылган маселелер аткарылып, эми жогору жактан чечиле турган маселелер калыптыр. Буюрса ал жагына да жогору жактан жакшы жыйынтык болот деген ниеттебиз. Тоң районунан шайланган 18 делегаттын ар бири 3 көйгөйдү көтөрүп барган. Буга окшогон айрым бир маселелер боюнча Тоңго муз эрип, иш жанданып жатканы менен кээ бир министрликтерден оңгулуктуу жооп келбей, бири-бирине түртүп, жоопкерчиликтен качуу аракеттери болуп жаткандыгы да айтылды. Бул боюнча эми райондон козголгон маселелерди кайрадан бир папкага топтоп, облустук өкүлчүлүктөн баштап президентке чейин алып барып аягына чыгаруу үчүн аракеттер көрүлмөк болду. Өткөндө элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев келип кеткен, ошондо бул маселелер каралып, жер-жеринде чогулуш өткөрүүсүнө тапшырма берилген. Ыраазыбыз уюштуруп беришти. Кечээ мурда күнү Түптө, Ак сууда болуп өттү. Бизге бүгүн кезек келди. Биз ушул 9 айыл өкмөтүнүн 18 делегаты биригип, Тоң районунун болгон көйгөйүн бар бир папкага топтоп туруп, кайрадан коридор ачып берип, Садыр Нуркожоевичка жолугуп, жеринде ошол жерден чечиштирбесек, убакытсыз создуктуруп, бири-бирине жиберип, футболить этпи, кандай деп айтылат, создуктуруп атышат. Райондон барган делегаттар курултайда жол, суу, социалдык объектилер жана айрым сот иштери боюнча көйгөйлөрдү айтышкан. Буга бир мисал катары Кажы Сай айылындагы мыйзамсыз сатылып кеткен көп кабаттуу үйлөрдү айтсак болот. Эми алар дагы мамлекетке кайтарылмай болду. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан.